Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кумтөргенин башкарган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги кымбат баадагы кеңсени ижарага алганын депутат айтып чыкты. Баткенде баңгизат ташууга шек саналып, Тажикстандын милиция кызматкери кармалды. Бишкекте 22.500 орындуу заманбап жаңы стадиондун курулушу башталат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. Азыркы бийликтин Бакиевтерди реабилитация кылуу ою жок экенин Новые лица басылмасына берген маегинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Басылманын азыр Бакиевдин режимин реабилитациялоо жүрүп жаткандай ой жаралууда. Анын мурдагы көптөгөн кызматкерлери жогорку кызматтарга кайтып келишти. Анын өзүнүн кайтуусуна шарт түзүлүп жаткан сыяктуу деген суроосуна жооп берип, Ташиев эч кимдин андай максаты жок экенин айтты. Реабилитация кылгысы келсе, эл гана качандыр бир кезде кыла алат, бийлик эмес. Бийликтин Бакиевтерди, Атамбаевтерди, Акаевтерди же Жээнбековтерди, Отунбаеваларды реабилитация кылуу ою жок. Биз бир эле саясий күчтүн же саясий кландын багыты боюнча иштебейбиз. Бир дагы бийлик аны жасабайт, жасаса дагы эл жасай алат. Качандыр бир, сиз буга ишенесизби деген суроого УКМК жетекчиси Бакиевдин дагы, Атамбаевди дагы реабилитация кылышат. Буга эл гана укуктуу деп жооп берди. Саясат талдоочу Марат Казакбаев ден соолугуна байланыштуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин абагында отура албай турганы боюнча 9 июнда кат жөнөтүлгөн. Бул тууралуу бүгүн 15 июнда жогорку кеңеште кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгү талкууланып жатканда мекеменин жетекчиси Бакыт Рыспеков билдирди. Рыспеков Казакбаев менен жеке өзү 3 жолу жолукканын, борбордун кызматкерлери дагы барып мониторинг жүргүзүп турганын, 26 апрелде анын жубайы жардам сурап кайрылганын айтып, саясат талдоочунун илдети жабык жайда кармоого жол берилбей турган оорулардын катарында болгонун айтты. Казакбаевдин маселесин көтөргөн депутат Дастан Бекешев эркиндикке чыгарылышы зарыл болгон. Бирок УКМКнын тергөө абагында жана башка абактарда отурган адамдар канча деген суроо берди. Борбордун директору андай адамдардын так санын айта албасын. Батукаевдин окуясынан кийин жабык жайдан ден соолугуна байланыштуу бошотуу деген тажрыйба токтогонун айтты. 9 июня также мы направили обращение, письма. 7-го, как я сказал, уже было проведено посещение, но встретить не удалось, так как он был с адвокатом. В наших обращениях от 9 июня было указано то, что диагноз, указанный у данного гражданина, входит в перечень болезней, указанных в постановлении правительства, на основании которых человек не может содержаться в закрытом учреждении. Вот, видите. А сколько у нас еще таких людей сидят сейчас, а? Вот в СИЗО ГКНБ, в других тюрьмах, которые должны быть, по идее, на свободе? Точное количество я сейчас сказать затрудняюсь, честно признаюсь, но хочу сказать немного о других проблемах. К сожалению, сейчас практически прекратилась практика освобождения лиц по болезни в закрытых учреждениях. Это после известного случая с Батукаевым. Ички иштер министрлигинин басма-сөз кызматы Баткен облусунда Тажикстандан Кыргызстанга, андан ары Казакстанга баңгизат ташып сатуу менен алектенген улут аралык маңзат тобунун мүчөлөрү кармалганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, алардын бири Тажикстандын Ички иштер министрлигинин мамлекеттик авиа инспекциясынын кызматкери экендиги аныкталды. Кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдарын сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен козголуп, тергөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. 1 жыл жүргүзүлгөн атайын операциянын жыйынтыгында улут аралык маңзат тобунун бардык мүчөлөрү кармалган. Бул кылмыштуу топтун уюштуруучусу катары Тажикстандын дагы бир жараны кармалды. Алардан жалпы 33 килограмм 241 грамм баңгизат алынды.
Ички иштер министрлиги ушул тапта бул кылмыштуу топтун башка катышуучуларын жана аларга тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча иш-чаралар жүрүп жатканын кошумчалады. Кармалгандар Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагына киргизилген. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев 15 июндагы Жогорку кеңештин жыйынында кум төргенин башкарган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингге кымбат баадагы кеңсени ижарага алганын айтып чыкты. Депутат Кумтөр Голд компания ишканасынын мамлекетке караштуу кеңседен чыгып, шаардын чок ортосундагы кымбат баалуу жекеменчик кеңсеге көчкөнү туура эмес экенин билдирди. Тилекке каршы коомчулукта теңиз бөлтүрүк тууралуу сөз абдан көп. Тендерлер кеңсе боюнча бөлтүрүккө чейин булар мамлекеттин учкун ишканасында отурушкан. Азыр шаардын чок ортосундагы Киев, Панфилов көчөлөрүнүн кесилишиндеги чоң кеңсени алышты. Абдан кымбат, айына $50,000 тегерегинде акча төлөйт экен. Бул абдан туура эмес деп эсептейм. Анткени мамлекетте бош ишканалар көп. Кеңсеге кеткен акчаны башка жактарга жумшасак болмок. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин басма сөз катчысы Назира Ахмедова холдинг Бишкек шаарынын Панфилов 178 дарегинде жайгашкан жаңы кеңсеге көчүп жатканын, компания жалпы аянты 5000 чарчы метр А класстагы кеңсени ижарага алуу боюнча келишим түзгөнүн билдирди. Тилекке каршы коомчулукта теңиз бөлтүрүк жөнүндө урматтуу Алмаз Акунжанович абдан сөз көп. Тендерлер боюнча андан башка кеңселери боюнча мурда теңиз бөлтүрүккө чейин булар учкун деген мамлекеттик ишканада отурушкан. Азыр болсо шаардын так центринде Киевская Панфилова көчөсүндө абдан чоң офисти ижарага алышты. Мен балдарды жиберип байкаттырдым. Абдан кымбат экен, айына $50,000 тегерегинде ижара төлөшөт экен. Бул абдан туура эмес деп эсептейм. Анткени азыр мамлекетте бош ишканалар абдан көп. Ошолорду алып иштетсе болмок. Ага кеткен каржыны башка булактарга жумшасак болмок. Урматтуу Алмаз Акунжанов ушуну Кыргызстандагы абактарды криминал жана акча башкарып калды деген пикирин бүгүн 15 июнда Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев билдирди. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгү талкууланып жатканда, ал түрмөлөрдү толук бойдон радикалдуу түрдө реформалоо керектигин белгилеп, абактардагы миңдеген адамдын абалын кыйноо деп мүнөздөдү. Акаевдин пикиринде кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун макамын жогорулатып, ага акча каражатын аябай бөлүп берүү керек. Азыр Кыргызстанда күн сайын миңдеген адамдар кыйноого кабылат. Түрмөлөрдү толугу менен радикалдуу түрдө реформа кылыш керек. Өзгөртүш керек. Түрмөлөрдү криминал башкарат. Алар үчүн президент бул смотрящий положение дегендер. Мына ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин гана ысык сууга жуунат. Үйүнөн ата-энеси берип жиберген тамакты ошолордун уруксаты менен гана киргизет. Анан акча жана акча. Бизге ондогон адамдар кайрылып атат. Ошолорду тыйбайсыңарбы? Бүт ошолор башкарат. Ким телефон колдонуш керек, ким менен жатыш керек, ким акчалуу менен жатыш керек, ким жалаң кедей кембагал менен жатыш керек. Мына ошонун бардыгы акча. Түрмөдөгүлөрдү жуунганга мүмкүнчүлүк бербейсиңер. 50 сом, 100 сомдон алып атышат. Ушуну кантип көрбөйсүңөр? Бүт мына криминал ошол жерде. Жана акча. Тамак ашты эрте менен туугандары киргизет, ысык кезинде. Акча берсең дароо киргизет 10 мүнөттүн ичинде. Акча бербесең кечинде кирет, муздаганда. Жуунганда айтып атышат, 100 сом берсең дейт, ысык суу берет, болбосо муздак суу берип коет, же суу бербей коюшу мүмкүн, суу жок деп. Кыйноо да мунун бардыгы. Анан криминал, ким кайерге жайгашыш керек. Ошонун бардыгын криминал чечип атат. Акчанын бардыгын ошолор алып атат. Түрмөдө өзүнчө өлкө болуп калды. Мына ушуну кантип көрбөйсүңөр? Кыйноо, бүт жерде кыйноо. Кедей кембагалдын балдары бүт ошол жерде жатат. Врачтардын жасаган орой мамилеси түрмөлөрдөгү.
Акчаң болса адамсың, болбосо малдай мамиле кылат. Мына ушул алардагы кылмыш кылганы менен биздин жарандар да ошолорду ушунчалык кордоп атпайбызбы? Ошон үчүн улуттук борбордун статусун көтөрүшүбүз керек. Жана акча каражатын аябай бөлүп беришибиз керек. Түрмөлөрдөгү дагы биздин жарандар. Аларды таптакырымдай кыйнаган жарашпайт. Башкы прокуратура өзүнчө бөлүм ачыш керекпи? Ачыш керек. Анан жанагындай криминалдарды ордуна койбойсуңарбы? Кыйнаганын бардыгын. Үстүбүздөгү жылдын август айында Бишкекте 22.500 орунду жаңы заманбап стадиондун курулушу башталат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. Белгилей кетсек, президент 14-июнда Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондо Кыргызстан менен Тажикстандын курамаларынын ортосунда болгон беттешке барды. Бул биздин команда үчүн Азия кубогу 2023кө тандоо этабындагы акыркы оюну болчу. Эки команда тең Азия кубогу 2023-тün финалдык баскычына чыгышты. Беттеш аяктаган соң мамлекет башчысы улуттук кураманын кийим алмаштыруучу жайына кирип, команданы бул ийгилиги менен куттуктады. Садыр Жапаров көпчүлүк кыргызстандыктар үчүн жагымдуу жаңылык. Үстүбүздөгү жылдын августунда Бишкекте 22,5 миң адам батаарлык заманбап жаңы стадиондун курулушу башталаарын билдирди. Садыр Жапаров белгилегендей, бул эл аралык мүнөздөгү ири иш-чараларды тийиштүү деңгээлде өткөрүүгө мүмкүн болгон көп функционалдуу спорттук арена болот. Бул Кыргызстанда футболду өнүктүрүү жана спорттун бул түрүн мындан ары жайылтуу үчүн зарыл. И еще у меня хорошая новость для вас, футболистов, ну, для всех кыргызстанцев. В августе месяце мы начнем строить новый стадион на 22 500 мест. Новый, крытый стадион будет. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.